Китепкана Көңдүк айылында ачылды. Аны Эл аралык Руханият ассоциациясынын негиздөөчүсү, мурдагы маданият министри Акун Токтосартовдун жакындары куруп берди. Ачылыш салтанатына ишмердин жакындары, замандаштары келген. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиевдин айтымында китепкананын демилгечилер тарабынан ачылышы колдоого алчу самалык. Маданият очогунун элет жеринде, айрыкча эң алыскы тоолуу айылда жайгашышы келечек муундун билим алуусуна өбөлгө түзөт. Бекеринен биздин президентибиздин жана инсандын руханий адеп акылактык дине тарбиясын өнүгүүсү деген жарлыгы чыккан жок. Ошол жарлыкты ишке ашыруу максатында биз бүгүнкү күндө ушундай маданият борборлорун, китепканаларды, музейлерди элетте баштап ошону заманбап үлгүгө алып келишибиз керек. Биздин тарыхый маданий имараттарыбызды эле карабастан, ушу аймактык маанидеги, жергиликтүү маанидеги имараттарыбыздагы биз оңдоп түзөп алышыбыз керек. Азыр ушу эл арасынан ушундай маани берген, маданиятка маани берген инсандар сурулуп чыгып, ошону колдоп атканы бизди сүйүндүрөт. Ошол күндөрү Таластагы көрүнүктүү бизнесмендер, ошо жергиликтүү айылдан сурулуп чыккан мыкты инсандар биригип, Талас шаарына заманбап китепкана куруп башташты. Чыңгыз Айтматов атындагы ошо дүйнөлүк деңгээлдеги талапка жооп бере турган китепкана салып берели деп баштады да. Акун Токтосартов кыргыз маданиятынын калыптанышына, анын алга жылышына өзгөчө салым кошуп, аталган тармакка жаңы ис салган ишмер катары таанымал, көп жылдар бою министрликти жетектеп турган, аны тааныгандар илимдин кени делинген китепке аяр мамиле жасаган инсан эле дешет. Ал кишинин китепке болгон сүйүүсү азыр бул жерде тургандардан дагы көбүрөөк болчу. Китепти өзүнүн акыркы тыйынына дагы китеп сатып алат эле. Китепкана айылдын карамагына өткөрүлүп берилди. Мында окурмандар акысыз тейлинет. Фондунда 5,5 миңден ашык китеп бар. Басымды бөлүгүн кыргыз жана орус адабияттары камтыйт. Жакын тууган болобуз. Биз үчүн сыймык. Ушу өсүп келе жаткан жаңы муун мына керемет китептерден пайдаланып, коом үчүн пайдасы тийген, ушул айылдан, ушул абабыздын жолун жолдогон, илимдүү, билимдүү көптөгөн жаштар чыгат деген бир чоң ишеничтердебиз. Эң алыскы границада ушу келип туруп, ушул жерге ушундай китепкананын ачылышы бул биздин келечегибиз. Келечекте балдар ушул жерден китеп окуп, бир чыгаан кыргыздын келечектеги кадрлары болоруна биз ишенебиз. Айылдык маданият жайы 3 чоң бөлмөдөн турат. Окурмандар үчүн өзүнчө орундуктар, ар кандай жолугушуулар менен иш-чаралар өтүү тегерек стол жана ишмердин басып өткөн жолу, эмгектери, сыйлыктары коюлган бурч жайгашты. Китепкананы бара-бара жаңы китептер менен толуктап, келерки жылдан электрондук китепкананы түзүү пландалууда. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Ала Тоо 24, Ош.